Нарын облусу республиканын Борбордук бөлүгүндө жайгашкан. 1939 жылы 21 ноябрда Тянь-Шань облусу болуп негизделген. 1962 жылдын 30 декабрында чачыратылып, анын карамагындагы аймактар республикага баш ийген. Ал эми Нарын облусу болуп 1970 жылы 11 декабрында кайра негизделген. 1988 жылдын 5 октябрында Ысык көл облусу менен биригип, 1990 жылдын 10 декабрында кайрадан Нарын облусу болуп калган. Облус чыгышынан Ысык көл, түндүгүнөн Чүй, батыштан Жалал-Абад жана Ош облустары менен чектешет. Ал эми түштүк жагынан Кытай менен чектеш. Нарын облусунун курамында 5 район бар. Бир облустук маанидеги шаар, Нарын шаары жана 63 айылдык аймак кирет. Актала району, райондун борбору Баятов айылы, Ат башы району, Ат башы айылы райондун борбору. Жумгал району, Чайык айылы райондун борбору. Кочкор району, райондун борбору Кочкор айылы. Нарын району, райондун борбору Нарын шаары. Облустун суулары Сыр-Дарыя, Тарима, Чүү дарыяларына жана Чатыр көл көлүнө куят. Эң ири Нарын дарыясы. Анын облус аймагындагы узундугу 400 чакырымдан ашат. Нарын дарыясынын негизги булактары: Чоң жана Кичи Нарын, Он Арча, Ат башы, Ала Бука, Көк Ирим, Көкөмерен суулары. Чүү дарыясы Жоон Арык жана Кочкор дарыяларынын кошулуусунан пайда болот. Облустун ири көлдөрү Соң көл жана Чатыр көл. Нарын облусунда Айтып өткүс, Кооз көлдөрү бар. Нарын облусу тоолуу жана жаратылышы абдан кооз келет. Нарындын Соң көл, Чатыр көл сыяктуу суктан арылык көлдөрүнө туристтер да кызыкпай койбойт. Көлдөрү туурасында кийинки видеодо көрмөкчүбүз. Ал эми азыр болсо Таш-Рабат уникалдуу архитектуралык эстелик туурасындагы сөз кылабыз. Таш-Рабат бул уникалдуу архитектуралык эстелик Нарын облусунун Кара Коюн деп аталган эң кооз капчыгайында жайгашкан. Ал Нарын шаарынын 110 километр түштүктө, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Таш-Рабат Кыргызстандын 15-кылымга таандык эң башкы архитектуралык ажайып жайларынан болуп саналат. Орто кылымдарда Улуу Жибек жолунда Таш-Рабат чеби кербен сарайдын кызматын аткарып, соодагерлер менен саякатчылардын дайыма токтоп өтүүчү жайы болгон. Таш-Рабат ошол алыскы мезгилде Чүй жана Фергана өрөөндөрүн Кашкар менен байланыштырып турган соода жолунда жайгашкан. Мергенчилер менен малчылар үчүн бул таш сарай адаттан тышкары курулуш болуп, ал жөнүндө ар кандай байыркы уламыштар айтылган. Таш-Рабаттуу окумуштуулар 19-кылымдын аягында жана 20-кылымдын башында гана жакшылап изилдей башташкан. Алар бул комплекстин маданий жагын жана аны эмне үчүн курулгандыгын ар түрдүү жорушат. 1980 жылы өлкө үчүн өзгөчө тарыхый мааниси бар бул маданий эстеликти реставрациялоо жүргүзүлгөн. Реставрациядан кийин ага ар түрдүү өлкөлөрдөн туристтер тынбай келе баштаган. Таш-Рабаттын курулуш тарыхы карама-каршылыктуу. Документтерге ылайык, ал жергиликтүү башкаруучу Мухаммед хандын буйругу менен курулган. Мындан сырткары Таш-Рабаттын курулуш таржымалы боюнча ар кандай уламыштар айтылат. Таш-Рабат туурасында 1859 жылы Жохан Вайлиханов төмөнкүчө баяндайт. Имарат чополуу сланец жалпак плита таштардан курулган, узундугу 12, туурасы 7 саржанча келет. Узун коридорду лай тегерек зал, үстү айдош тоголок болуп кетет. Коридордун капталында кичинекей жана жапыз эшиктери бар. Алардан чарчы, чакан бөлмөлөргө өтөт. Бул имарат бир кезде сыртынан да, ичинен да ашып алса керек деп жазат. Havası kımılcıklangan, ak müngü kemer kurçangan, narınım altın beşigen, ay menen gündön
буттанган абасы кымыз жыттанган ак мүңгү кемер бурчанган нарынын алтын бешиге ай менен күндөн буттанган